Келгенден башта айтканбыз. Сиздерде Айыл чарба министрлигинде азыркы күндө бирдиктүү саясат жок, азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө депчи. 4 жылдан бери айттык, мына эптеп-септеп бир мыйзамды жазып келдиңиздер. Бул жерге азыр биз өзүбүздүн сунуштарды берип, мына экинчи окууга келип атат. Буга чейин эмне болду? Буга чейин сиздерде мамлекетте 3 баштуу саясат болду. Социальный значимый дедиңиздер, продукты питания деп туруп, ал жерге 27 наименованияны киргиздиңер. 1. Экинчиси сиздер жанагы азык-түлүк коопсуздугу дедиңиздер дагы, ал жерге 16 түрүн киргиздиңиздер. Андан башка башында келгениңиздерде сиздер 2021 жылы киргиздиңиздер 9 түрү боюнча азык-түлүктүн 9 кластерди биз өнүктүрөбүз. Ушун менен биздин эли журтту биринчи тамак аш менен 100-120% чейин камсыз кылып, экспорттук потенциалыбызды өнүктүрөбүз, сыртка экспорттоп чыгабыз деп. Буга эмне керек дегениңиздерде сиздер мыйзамды жазып келиш керек дедиңиздер. Анан кийин ошонун мыйзамдарды өзгөртүү, түзөтүү киргизип бергиле, кабыл алып бергиле дедиңер. Макул дедик. Оп дегенде эле силер 309-токтомду чыгардыңар. Аны болсо жогорку кеңешке шылтоо болуп койдуңар, элдин баардыгы депутаттар тееп жатып калды. 309 токтом менен эмне болду? Силер ГФСнын жерин алайлы, бу жерде башалама болуп атыптыр. ГФСнын жери ортомчулар, мошенниктер колдонуп, Чүй областында 50-60 миңден гектарын берип иштетип келет. Буну биздин мамлекет өзүнө алыш керек, мамлекеттин жерин иштетишибиз керек дедиңер. Ага да макул дедик. Андан кийин айттык, жер кодексиңер жок экен, суу кодексиңер жок экен деп, мына азыр карап атабыз, мына. Аны эптеп-септеп 3-4 жолдан жанагы өзгөртүү түзөтүү канча 3 жылдан бери канча коомдук укук кандай беркилерди өткөздүк, аны кылдык. Андан кийин келдиңер да айттыңар, биз агрохолдингди түзөйлү дедиңер, же агро ассоциациясын түзөйлү, элдин жанагы продукциясы отурбасын, элдин колунда өндүрүлгөн продукциясы калып калып же сата албастан, бардыгы эле билимдүү эмес экен. Таможенный кодексти же болбосо Бажы союзунун жана техрегламенттин жанагыларын билбейт экенсиңер. Биз өзүбүз мамлекет сатып алып, элдин өндүрүүчүнүн башын оорутпайбыз, мыйзамды кабыл алып бергиле дедиңер. Аны кабыл алып бердик. Андан кийин айттыңар, элдин колунда акча калбай калып атат, силер жанагы финансирование ачып бергиле дедиңер. Макул деп туруп, ал жерге 4,5 миллиардга чейин ФСК 14 ачып бердик. Андан кийин айттыңар, үрөндөрдү жакшыртышыбыз керек, дагы акча каражатын карап бергиле дедиңер, ага карап бердик. 1,5 миллиардты суу жетпей атат дедиңер, суу жаатында карап бердик. Эми биз ауыпты жоюшубуз керек, ауып кетип калыптыр, булар мошенник экен, 2 сомдон алып 10 сомдон сатат экен дедиңер да, өзүңөр азыр 7 сомго чыгарып алдыңар, жөнөкөй тил менен айтканда. Андан кийин айттыңар, мына мамлекеттик контроль болуш керек, биз айыл чарба өндүрүп атабыз, ушунун баардыгы коррупция элемент болуп кетпесин. Биз техрегламенттин негизинде иш алып барышыбыз керек экен, биз Бажы союзунда экенбиз, Госфиннадзор болуш керек экен дедиңер. Ага да макул болду. Бир нече мыйзамдарды алып келдиңер, Госфиннадзорду биз ошолорго полномочиясын берип, кампа деген түшүнүктү киргиздик. Баш аягы менен силер айттыңар, 247 кампа түзөбүз республика боюнча дедиңер. Биринчиси типа А, Б, Д деп туруп беркелди. Азыркы күндө Госфиннадзордон лицензия алып, сертификациядан өткөн 6 эле кампаңар бар. Калганы жөн эле логистикалык центр деп башка деп туруп эле башкарып келесиңер. Бирдиктүү саясатыңар жок. Азыркы күндө силер айыл чарба министрлиги эмне болуп калдыңар? Ортодогу базардагы жана далдалчы болуп калдыңар. Карайсыңар, сууду көтөрөсүңөр, жердин налогун көтөрүп атасыңар. Андан кийин акча чогултуп, силер эмне Минфинсиңерби, же налогусуңар, же бажы органысыңар. Аягында ким жабыркап келет? Өндүрүүчү айыл чарба. Биз агрардык мамлекетпиз деп. Агрардык мамлекет болгондон шартты түзүп бериш керек да. Мына 4 жылдан бери эмне башталат? Мына Жалалдин пайыздениш оп дегенде эле жаз келгенде аравандан баштайт. Араванда экспорт жок дейт. Токтоду, өтпөй атат, дайым көйгөйдү көтөрөт. Ушундан кийин сиздер эптеп кыймылдаган болосуздар, продукция кете баштайт, Жалалдин пайыздениш көтөргөндө. Андан кийинкиси эле кичине өсүп баштагандан кийин бул Замирбек Дүйшали иш көтөрөт. Бул эмнеси? Ошол эле таш көмүр, шамал сай көйгөй. Коңшу мамлекеттен кирди дейт продукция. Ошол жерде өндүрүлгөн продукция уже импорт бизге мешать этип атат. Экспорттун потенциалы эмес, импорттун экспорт жанагы басып кетти дейбиз. Ал эмнени билдирип атат? Мына биз деле карап отурабыз. Коңшу мамлекеттер эмне кылып атат? Булар бирдиктүү саясатты жүргүзүп атат, айыл чарбасы. Биринчи продукцияны өздөрүнүн рыногуна сатырбай атат булар. И чтобы элдин колунда бир аз акча болсун, башка жанагы социалдык жанагылар өнүксүн деп туруп, коңшу мамлекеттерге, экинчи, үчүнчү мамлекеттерде биринчи өздөрүнүн чыккан продукциянын бардыгын сатып атат. Анын ордуна эмне кылышып атат? Булар Пакистан, Ирандан, ошол эле картошка жана башкаларды түшүп калганда баасы, ал жакта жаз эрте келет, бизден дагы, Өзбекстандан да, Тажикстандан да эрте келет. Ошол жерде калган жанагы кампада дейбизби, ошо кампада турган жана картошка, пияз жана продукцияны алып келип туруп, элин камсыз кылып атат. Арзан баадагы продукция менен. Кытайдан алып келген жок алар. Экинчи гана продукцияны өздөрүнүн внутренний рынок дейбиз, ошого кое берет. Мына бирдиктүү саясат. А силерде бирдиктүү саясат эмес, силер далдалчы болуп, акча чогултуп, элди, производитель дейбиз, өндүрүүчүлөрдү какшатып келип атпайсыңарбы? Мына азыр эми биз